Kalamadım senden bölük ay başkanı. Öçmey turgan. Жагымды угулат а. Анткени булурду ырдаганымдын дагы бир жөнү бар. Себеби социалдык тармакта дал ушул ыр менен популярдуу болгон Байзактын айылына келип отурабыз. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Гүлайым айткандай, буга чейин Байзактын таланты жөнүндө таанышкан болсок, бүгүн Байзактын айылы тууралуу кененирээк көрсөтүп бермекчибиз. Даярбызбы? Мен даярмын. Кеттик. Мынакей ошентип биздин бул жолку сапарыбыз Нарын жергесинде. Каралтындын мекени атыккан Жумгал району Бештерек айылына сапар алдык. Бештерек айылы Борбордун күнчыгыш тарабынан Бишкек Торгарт жолу аркылуу 324 ат чакырым аралыкта. Ал эми күнбатыш тарабынан 230 ат чакырым аралыктагы жолду басып өтөсүз. Өзүңүздөр көргөндөй жолдо катар көбүн эсе оор жүк ташуучу унаалар. Бул унаалар Кара Кече шахтасынан республикабыздын жетиштүү булуң бурчун көмүр менен камсыздайт. Мындай байма-бай каттаган унаалардын көрүнүшү кышкысын адатка айланган. Жергиликтүү эл негизинен мал чарбачылык менен алектенет. Тоолуу, климаты катаал болгондуктан агрардык экономиканын бир бутагы болгон дыйканчылыкта эмгектенгендер аз. Бирок соңку жылдарда эксперимент катары жер жемиш, жашылча, мөмө жемиш өстүрүп түшүмүн алгандар да бар. Демек, биз кызыккан Бештерек айылы бышымчылыктуубу? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Ай, каржа үйгөн турбай. Бас. Кеттик эй. Аз калды. Азыр жетишебиз. Мынакей болдошкондо эле мектептен жолуктук. Жаштар. Жаштар, ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Мынакей ЛТР телеканалы атайын ушу сенин айылыңа келип, менин айылым программасына тарталы деп турабыз. Ден соолуктарың, окууларың жакшыбы? Өзүң кайсы класста окуйсуң? 8-класста окуйм. Азыр сенин сабагың бар экен. Сабагыңан кийин биз кененирээк сүйлөшөбүз, Байзак. Жүр. Мен үчүн айыл бул биздин эме программа жана одноклассникте ушинтип жүрөт да, Бештерегим алтын бешигим депчи. Бул мен үчүн айылым, менин туулган жерим. Ал кандай болсо да, жаман болсо да, ал менин айылым. Айылым болгондуктан аны биз кайер жерде жүрсөм дагы, чет мамлекеттерде жүрсөм дагы Кыргызстан деген атты унутпайм жана мен өзүм туулган айылымды унутпайм. Анан азыр мектепте кандай окуйсуң? Азыркы учурда мектепте жакшы окуйм, жакшы эле окуйм, 4-5. Социалдык тармакта азыр аябай популярдуу болуп кетпедиңби? Анан ушунча деңгээлге жетем деп ойлодуң беле? Жок, мен ойлогон эмесмин. Муну Алла Таала ушул күнгө жеткирди. Биз муну эч качан ойлогон эмеспиз. Бул жөн эле тартылып калган видео болуп чыгат. Кичинекейинде бийлечи, кара жорго бийлечи. Андан кийин анда окуй электе болчу. Айылдан ошо бийлетип калчубуз. Аябай жакшы бийлечи, арык болгону менен аябай жакшы бийлечи. Анан азыр болсо мынакей ыр менен чыгып атат. Музыкалык мектепке барып дагы ошол жактан баягы сабатын өркүндөтүп дегендей
жакшы буюрса, анан сабактан дагы жакшы окуйт, өзгөчө кызыкканы бул адабияттан биз деген драмаларды коюп турабыз. Ошол драмаларда дагы ролдорду жакшы аткарып берет, ийине жеткире берген ролдорду. Мисалы, Манастын улуу Семетей драмасын койдук элек, ошондо балдардан да тандайбыз да. Мен өзүм кой драманы тандайм да, кимиси ылайыктуу депчи. Анан ирге отурушу Байзакка Семетейдин ролу тиди. Ошону дагы аябай жакшы аткарып берди. Мунун багы актёрдук чеберчилиги да бар да. Тубаса таланты бар. Анан биз аябай кубанычтабыз. Буйруса, анан дагы келечекте мындан дагы чоң, мындан дагы алып талант чыгат деп ойлойм Байзактан. Байзак биринчи келгенде башталгыч класска ылайыктуу ырларды ырдап жүрчү да. Мисалы, Китеп деген жакшы ыры бар болчу. Андан кийин эле ушу дагы сон жакшы чыгармаларды аткарып жүрүп эле бир күнү Самара Каримованын ырын, Апама деген ырын ырдап баштады. Ошондо 3-чү класс болчу Байзак. Ошондон кийин эле ушунчалык үнү жагымдуу, аябай Байзактын элге, класска, мектепке мындай аябай атактуу боло баштады да. Класс, мектеп арасында. Андан кийин эле мен дүйнөнү апам менен тааныгам деп ырдап, ар кандай конкурстарга, жаңы жылдык кечелерде дайыма ырдап жүрдү. Ошондон баштап мен ушу Байзактын талантын байкай баштадым. Анан ошо 3-чү класстан баштап музыкалык мектепке бара баштады. Ошондон баштап ырдап, азыр ушу деңгээлге чейин өркүндөтүп, өстүрүп кетти Байзак. Кой кайтарып жүргөндө деле ырдай беричкен, кичинекей сосупчу. Баскан турганда деле үстүнөгө көп барчы. Баскан турганда ырдап эле, кыңылдап эле оон сосуп жүрө берет. Ушундай жакшы бала, бактылуу, ырыскылуу бала. Бул бала ырдай таланттуу деп эле 5 коюп бере бересиздерби же кандай? Жок, мен өзүм сабак бербейм азыркы убакта. Бирок анын билимин да баалайбыз. Аракетине карап баа коюлат. Мындай ырдай таланттуу бала деп көтөрмөлөнгө болбойт да. Башка балдар баардыгы бирдей. Келтире билет, билегендечи, көргөндө кошо билегин келет. Мен ырдаса кошо ырдайм, Байзак мененчи. Анан ушу талантын аябай баалап, биз ушинтип ошо айылдан Байзак таланттуу болуп чыгат деп эч күткөн эмеспиз. Аябай сыймыктанып отурабыз. Ооба, бүгүн минтип ага тууган эжей агайлардын баардыгы кубанып турушпайбы? Бештеректин жаштарынын канатына калкалап, ааламга алыс учурган алтын уям акыл мектебим, айылым алтын бешигим демекчи, биздин кичинекей каарманыбыз Байзактын мектеби, айылы тууралуу да улууларды кепке тарттык. Ушу мектеп 1990-жылы Бештерек толук эмес мектеп ачылган. 9 жылдык. 1996-жылы элдин суроосу боюнча ушу Кекилик уулу Жолдошбек атындагы мектеп кылбайсыңарбы деп эл сунуш кылды. Ага чейин 9 жылдык мектепти орто мектеп кылдык. Ошол орто мектеп болгондо Кекилик уулу Жолдошбек атындагы орто мектеп деп 96-жылы аталды да. Кекилик уулу Жолдошбек өзү агроном башкарма болгон. Ушу Бештерек айылында 1967-жылдан 1976-жылга чейин башкарма болгон. Ушул айылды аябай өнүктүргөн. Ушу Бештерек айылына алма бак тиккен. Ушу айылды жаштарга көп үлгү кылып айтты, тамсалгыла, өскүлө, өнүккүлө, балдар өссүн, мектеп салынат берге келечеги. Ошон үчүн силер Бештерек айылын өркүндөтүп өстүргүлө деп ушунчалык демил көтөргөн да. Алгачкы мектепте 190 эле болгон, бирден класс. Анан кийин 1996-жылы орто мектеп болгондон кийин анан балдар көбөйдү, орто мектеп болуп, анан балдарда саны көбөйдү. Башында 18 эле мугалим болчу. Баардык предметтер боюнча толук болчу. Баардык предметтер боюнча. Ошол мектепти салганда эл бүт дүңгүрөп кол көтөрдү, колдошту. Ушу кошумча корпус курабыз деп
бул мектеп биринчи салынган. Андан кийин могу мектепти эл көтөрүлдү. 2006 жылы эл ашар жол менен бүт кирпичин койду. Üstün tüzedi bardığın şu 2006 yılı şu mektup kuruldu koşumça. Hökümetten hiçbir so'm algan жоқ. Büt el götürdü. Büt el götürdü. Асейин Аксакал жердештеринин ынтымагын бөтөнчө белгилеп, анын сырын Бештеректин табияты менен айкалышаарын чечмелейт. Ушул биз турган Бештерек коктусу. Бул коктудан булактын суулары чогулуп, Бештерек мазарынын суусун түзөт. Мөлтүрөп аккан Бештерек суусу көчө башынан сала беш кулакка бөлүнүп, айыл ичин аралап өткөнү бул биздин ынтымак. Эзелтен Бештеректи агартып көгөртүп келген эмгеги бар бул суунун дейт Аксакал. Чындыгында айылдаштар бир денедей болуп, тамырында айланган кан бул Бештерек суусу эмеспи? Ал эми ата журттун Бештерек атыгып калышы да кызыктуу. Şu sizin atalarыбыз айтып калар эле. 150 жыл мурун ушул могу жерде кулактын башында бир терек өскөн экен. Bir butaqdan 5 butaq çıkan. Uşu koktunu büt cevap çıkan. Çoğunluğuna. Uşu koktunu büt. Anan min degen kuşlar gelip uyalap balapanlarını çıkarıp çıkan. Jasta. Anan şu biz kiyim bala geçte görüp kaldık. Soğuştun burun 41. yıldan burun şu kişiler gelip kıyıptır. Oşa baktı. Çoybek, Mırsabek degen boluşlar oldu. Anan Çoybek degen kişi 44'tür. Çoybek. Ada boluş eken şu kaldı. Anan Mırsabek atabızga oğul kalat. Çoybek Bešterekti bağın kıyıp kattırdı. Anan uqqandan keyin ordunan ушундай секирип туруп, ал эмнеси экен, ал мазар эмес беле. Ал деген айылдын башында турган мазар эмес беле, эмне кылыпты деп. Ошо чочуган экен да. Анан келсе кылыптыр. Ошо кырккан киши биз аксакалдарыбыз айтып калат. Менин балам да катышты эле ушул жерге. Кыркканга. Ооба, бир жума кыркыптыр. Бир жума. Чоң экен өзөгү. O kolu karmaşıp duranda onda kişi. Oşa 6 kişinin emesi jetçibis eкен. Çokluğuna. Anan oşa kırkıp bitkönde adegende su çıkıptır. Andan keyin kan çıkıptır. Ortalap gelgende. Kıyıp baratkanda süt çıkıptır. Değil mi? Kasiyet. Su çıkan, kan çıkan, süt çıkan. Бештерек айылы алгач 1927-28 жылдары Жеңиш колхозу болуп түзүлгөн. 1961 жылы Кызыл Жылдыз колхозу менен биригип, кийинчерээк 1991 жылы Чаек, Бештерек, Кызыл Жылдыз кооперативи, 1994 жылы айылдык комитет болуп өзгөргөн. 2000 жылы Кызыл Жылдыз чыгарылып, анын ордуна Ак Татыр айылы кошулуп, Чаек айыл өкмөтүн түзүшкөн. 2020 жылы Шортон, Чукур Аксеки айылдары да Чаек айыл өкмөтүнө кошулган. Учурда Чаек, Бештерек, Чукур Аксеки, Шортон, Ак Татыр 5 айыл аймагы биригип Чаек айыл өкмөтүн түзүшөт. Бештерек айылында 204 түтүн бардагы 876 халк жашайт. Жалпысынан элдин жашоо шарты жакшы, мал чарбачылыгы менен жана талаачылык менен көбүнчө алектенет. Бал челек кармашат, бал менен алектенишет. Балдарыбыз бар. Техникасы жазга карата дап-даяр болуп турган, өз учурунда ремонт кылып турган, элге кызмат кылып аткан, таланттуу, ушунча жакшы балдар бар. Жашылча жемиш менен алек болгон жаш балабыз бар. 1 гектардан ашык алма тигип ушул айылда суу кенен болгонуна байланыштуу алма бак өстүрүш керек болуп атат келечекте. Себеп дегенде жер кенен андан сырткары жашылчалардын барлык түрлөрү өсөт. Көбүнчө азыр могу замандын талабына ылайык
азыр аял жолдоштордун баары огородуна бүт жашылчанын түрүн айдап, гүлдүн түрүн айдап, ошол эле жашылчаларды мындай чийки сактоонун өнөрүн үйрөнүп атышат, салат жасап атышат, салат жасап саткан айымдар бар, чебер айымдар бар. Байзак сүйлөшкөн кызың барбы? Бар. Барбы? Анан эмне дейби? Гүлайым эжеңди жандап эле. Жандан чыкпай атасың? Жете атаң келесиң? Ооба. Азыр могул Бердибек Сыдыгалиев атындагы ардагерлер үйүндө атпайбы ушул жерде? Аксакалдар кеңешинин төрагалары, мүчөлөрү бар экен. Ушул кишилер дагы сенин ата тегиң тууралуу кененирээк айтып берет. Ой, саламат. Кел. Байзак батырмы? Кел, сен чоң жеңиштерге жет айнала. Кел уулум. Жакшы бала, эми Чоң рахмат. талантың өсө берсин, өркүндөсүн батыр. Мына ушул Байзак жердин атын чыгарып жүрөбүз. Жигиттин айылы ага туугандары жөнүндө тап жүрөбүз азыр. Сиздерден бир байкеңерде бир жакшы маек болду. Тетиги алыстан борбордон атайын ушул Байзак кулунуңуздардын айылы кандай болду экен, ага туугандар кандай болду экен деп кызыктар болуп келдик. Бул сиздердин алдыңыздарда турабыз азыр. Эмне үчүн өзүңүздөр жалпы айыл апа тынч, жакшы турасыздар. Рахмат. Жакшы, рахмат. Анан эми кызыктарыбыз эле бул Жумгал эли саяктардын очогу болуп. Эми Жумгал деген Кыргызстандын төрт бурчунда тараган, көлдө да бар. Негизинен жумгалдыктар жалпы саяк болуп, очогу болуп калды. Саяктардын очогу. Ушул Байзактын айылында Бештеректе кайсы уруулары, кайсы атанын балдары жайгашып калган, отурукташып калган, ушул жөнүндө кеңири бир сүйлөп берсеңиздер. Эми атайын атарытып, ушул Байзак уулум үчүн ушул Байзактын эл жерин көрүп таанышып, чөйрөсүн таанышып тартып кетейин деп келиптирсиң. Биз кубанычтабыз. Уулумду биз телевизордон көрүп алып, биякта эле желпилдеп кубанып атабыз. Келечегин берсин, көз түйүүдөн сактасын. Мен булардын айылында 7 жыл башкарып иштеген адаммын да. Анан ага туугандарын, папасын, атасын дегендей жакшы билем. Ошон үчүн мен бир-эки ооз сөз айтып берейин. Бизди Жумгал элинен саяктар дейт. Саяктар көп эл, 2-1 туугандан тарайт. Улуусунан Байысбегинен Көлдүн саягы, Токтогулдун саягы, Тогусторонун саягы тарайт. Байысбегинен. Үчүнчүсү Карегинен Жумгал, Суусамыр, Актала, Кочкордун берки башында саяктар тарайт. Ушул аймакташ болуп өрөндө. Анан Чүйдүн берки бетинде өзүңөр билесиңер, саяктар болуп бир район саяк бар, ошол Жумгалдан барган саяктар. Эми бу саяктардын санжарасында ошол Жумгал саягынын түпкү атасын Шакир деген атадан тарайбыз да, кетет ошонун ылдый. Ошол Шакирди Байболот деген ата таап тетиги Сыр дарыянын боюнан таап алып келет деген жери бар да. Ошол Байболот Батырдан могул уулум тарайт. Буларды өйдө чекти деп коет, уругун. Бул чоң саяктын бир тармагы. Булар өтө көп тараган. Анан азыр Көлдө да бар, Жумгал көп, Жумгалда көп, Токтогулда көп, Тогустороодо көп, Акталада анча-мынча бар, Сузакта, Базар Коргондо өйдө чекти көп. Ошол Жумгалдагы өйдө чектилердин ордосу Бештерек Кызыл Жылдыз. Мунун айылы. Байзак уулунун айылы. Таланттуу адамдарга да көп берген айыл. Бештерек айылы. Кимдерди билесизби? Мына Бүйүсайра Бейшин айылынын түпкү теги так ушул
Бештеректен. Бештеректен өйдө чекти. Агишинин уругу. Ал барып чүйдүн таш төбөсүндө туруп калып чүйлүк болдурбойбу? Ошондой. Андан кийин Отунчу Сарбагышев, Уран Сарбагышев деген балет, опера мыктылары. Нурдин Түгөлүп деген тоже жанагы эмени Чолпон деген балетти, дүйнөгө атага чыккан Чолпон деген балетти тарткан, койгон киши, өзү рол аткарган. Нурдин Түгөлүп деген. Андан кийин Сыдыкбек Жаманов деген мыкты акебиз болгон, Кир драма театрда актер болуп. Чоң актер болуп жүргөн киши да. Бештеректен. Бул киши да. Ошолордун бир тобу өйдө чектилерден. Жанагы ким Отунчу Сарбагышевтер өйдө чекти. Ошол айыл илгертен Жумгалдын жанагы таланттууларынын шыгына шык берген алгачкы уюштуруучуларынан болса керек. Мына бул маңдайда турган биздин театрыбыз, драма театрыбыз 34-жылы уюшула баштаптыр. Ошондо ушул кишилер түптөп кеткен. Театрды түптөп кеткен. Ага келип жана Абдашым Көбөгөнов деген аксакал келип, республикадан келип жардам берип, уюштуруп, анда жана айткан кишилер да иштеген. Андан сырткары Мускалдагы Мускал Өмүрканова, тиги ким Абдыкалый Темиров деген дагы обончу аткаруучу бар эмеспи? Бул Муратбек Рыскулов. Ушулар түптөп, Жумгал театрын түптөп. Анан 36-жылы аларды Нарынга алып кеткен, область уюшулуп калып. Областагы Нарын драма театрын уюштургандардын негизги костяктары мына ошол биздин алгачкы карлыгаштар. Биздин алгачкы карлыгаштар. Экинчи жагы Жумгалда сыймыктуу атактуу адамдар көп чыккан саяктардын ичинен. Анын ичинен Байзак деген атабызга эч кимиси мындай даражасы боюнча тең келе албайт. Ошол Байзак атанын атынан коюлуп тур Могул уулум айланайын. Мен муну азыр эле көрүп атам. Музыкалык мектепте да окуйт экен, 8-класста окуйт экенсиң, Ошол Байзак атабыздын атын көтөрүп жүрүптүр да. Мен ушак жагынан да кичине сыймыктанып атам да бул уулума. Эми Байзак атабыз дагы коңшу айылда көз өтүп коюлду деген менен а кишинин өскөн жери ушул Жумгалдын аягынан башына чейин жүргөн киши. Байзактын билармандыгы, Байзактын акылына шабдан ушундай там берип, ошого кызыгып, Байзактындан бир эки ооз сөз алмайын бүтүм чыгарчыбыз. Анан ошондой эл, булар эми ырчы десеңиз ырчы бар. Мына Мускал Өмүрканов деген эмне деген киши. Сахнанын ханшасы, сулуулардын периси, Тактүүбү, Турсунбаева деген эмне деген адам. Нидин. Булардын баарын айтып отурсаң, сатира, акын мына Нидин. Акын десең акын, калык акыйып. Балбан десең балбан, адам тең келе албаган Кожомкул балбан. Куудул десең, Олия десең, көрөгөш десең, көз ачык десең, куйручук Олия. Эмне деген укмуш киши. Мына азыркы кийинкилер мына Муратбек Бегалиев азыр Кыргызстандагы эң алдыңкы дүйнөгө аты тараган композитор Муратбек Бегалиев. Мына ошолордун жолун жолдоочу, ошолордун ишин улоочу ушул Байзак болуп калат эми Кудай буйруса. Дагы бир жолу биз сыймыктанышыбыз керек, колдошубуз керек ар тараптан. Мунун талантын өстүрүшкө кимибиз гана болбосун колдомуттана албасак болбойт. Бул биздин милдетибиз болуп калды. Бул эми бүткүл жалпы кыргыз элинин уулу болушуна биз тилектешпиз. Эми бул алдыда айтылбады, кайсыл урулар экен, каякта экен. Эми Жумгалдагы могу Кызыл Жылдыз айылынын, Шаек айылынын ортосунда жайгашкан ушул Бештерек айылы абдан жакшы жерде жайгашкан. Өзүнчө бир керемет жер чындыгында. Ышынчылыктуу да турбайбы? Ышыкчылыктуу. Жарганда өсүмдүк, жашылча, жер жемиш бүт.
алма, тиги бу деген бүт өсөт. Эми суусу мөл качка. Тоонун нукура тунук булактан келген суу булардыкы. Ушул суусунда да болуш керек биргенде. Атаң өлсө да атаңды көргөн өлбөсүн дейт кыргызда. Мына минтип жалпы жумгал элинин сыймыгына айланган Байзактын ата теги Бештеректен чыккан чыгаандар тууралуу кеп кылып, анын талантын аккан арктан суу агат, көрөнгөлүү элдин уулу. Бештеректин суусунда бар, эли талантка, жери түшүмгө мол өзгөчө айыл деп баса белгилеп олтурушту аксакалдар. Мен ушуну ойлоп атам айтам. Азыр биздин жаш таланттардын ичинде кайра жаралуу деген термин бар эмеспи? Эпоха возрождения деген бар. Азыркы мезгилде сенин атың бүт республикасына чыгып атат. Ушул сыймыгың, ушул талантың өзүңө кут болсун. Ишиңе ийгилик. Мынча олтурган соң ырдабай кетпесең болбос деп Байзакты ырдатып да калышты. Vali, көп жашайын. Seni baktарысын, Кыдыр колдосун, Чынар телегонносун, Кудайым өсү колдосун. Шагы ийилип мөмөлөсүн бакшагың, көп болсун жоготуудан тапканың. Бейкуттук бейпилчилик өкүм сүрүп, ар дайым ачык болсун асманың. Баракелде. Бактарысын дагы бир жолу. Баракелде. Амин. Муну айтканың келди. Ыйык жерим, таасим кылам чөгөлөп, баспаса дейм душман буту тебелеп, мөлтүр булак, таза абасы, жайлосу, кыргыз жерим айтып бүткүс керемет. Алыс болсом жүрөгөңсө сагынып, биз сыйлайлы ала тоону баарлап, суусу, абасы, топурагы токою, ооруп калсаң өзү коет дарлап. Бул табигый ысык суу Бештерек айылынан 18 чакырым аралыкта Чаек айыл өкмөтүнүн Жамантала аймагында жайгашкан. Жогоруда ырсаптарында айтылгандай дарычылык касиети бар. Бул жөнүндө угуп билгендер келип, дарыланып турушат. Кана, мына баштайлы. Мынакей. Мына ушундай чакан имарат куруп, мына мындай 3 ванна койгонбуз. Келген жарандар ушул жерге суу толтурулгандан кийин ушу ваннага кирип, денесинде чыккан оор жанагы жараттар отурат. Суу ызык да. Ушу бир жарым саатка чейин отурушат. Андан кийин чыгып кийинишет дагы. Күнүгө ошол күнүгө келип турушат. Бир кыргызда бар, ырымдап 7 күн дарыланышат да бул жерде. Мына эми толук кандуу бир условия түзө албай атабыз. Эми келечекте бир биздин өкмөтүбүз ушу жаратылыш берген байлыкты мындан ары өнүктүрүүгө бир кичине көз кырын салып койсо да, ушул эле жыргалаң ысык ата курортунда эле курорт болмок. Ушул жерге бир жакшы бир жериңиздерде эле бул жакта кенен заманбап бир курортный зона ачып койсо, жаратылыш байлыгы эл үчүн толук кандуу кызмат кылат деген мен ойдомун да. Ооба, табиаты менен. Бирок табият тартуулаган мындай керемет жайга жараштыра ыңгайлуу шарттарды уюштуруу бул адамдын колунда эмеспи? Тилекке каршы имараттын эскилиги жетип, оңдоо түзөөгө муктаж болуп турган чагында бул жайга конокторду чакыруу да ыңгайсыздыкты жаратпай койбойт. Талай байке бул жерде тейлөөчү, кароолчу катары кызмат кылат. Ушул жерде кызмат кылып жүргөнүңүзгө канча жыл болду? 3 жылдай болуп калды. 3 жылдай болот быйыл. 3 жылдай болду. Ошол ваннаны ушундай ар кандай каражаттар менен жууйт экенсиздер. Бирок аны тоготпойт экен, негизинен. Анан айтсаңыз, ушул жерге башка баягы туристтер келет дедиңиздер.
бир күндө канча кардар кабыл аласыздар? Эми азыр кышкысын асыраак, анан жайкысын көйлө болот. Көйлө болот. Күндө бирдей келбейт. Эми канча киши экендил где-то Так саны. 20 киши келет, жок дегенде эле. Башка жактан, кайсыл жактан көбүрөөк келет? Бизде Ош тараптан көп келет, Казакстандан келет, анан Кореядан да 1-2 жолу туристтер келип кетишти. Анан бу жерде бал челек баккан жазында орустар келет да. Ошолор келишет. Орустар чүйдөн келген орустар келишет. Жалпы эле ушул жалпы жонун Тунгандар келген. Тунгандар? Бир жылдары тиги ошол жака келип, эмне жумуштап келишкен ишилип келип кетишет, ушундай өткөндөр такай келишет. Даарылык касиети бар деп калып атып, анан ошол денедеги мындай жараттарды айыктырат деп. Анан баардыгы эле ооруга шыпа деп эле келе беришпи, анан мындай балким кээ бирине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондой учурлар болобу? Жакпай калды деген жок. Просто могу давлениясы барлар. Абайлаш керек да, кичине баш айланып баратканда чыгыш керек. Ошол жана элемент тууралуу дагы айта кетсеңиз, 18 элемент. Бул 1115 метрден чыгат. Муну булут этишкен, илгери булут этти мен бала кезинде. Анан 18 элемент бар. Калий, кальций жана железо. Анан күкүрт көп мындай аябай жана немелер турбалар, темир турбалар немелер түтпөйт, краниктер түтпөйт. Ошон үчүн жана пластмассовый шланги кылабыз. Буга немени жеп салат деп темирдичи. Анан чугунный беркиндей темир ванналар жарабайт, чугунный ванналарды койдуруптур хозяйка. Анан ошо чугунный ванналар да желип атат даже. Ошо эми ваннаны кээде эми бакы ар кайсы жактан туристтер келет, анан ваннаны көрүп деле мындай кандай реакция деп коет го? Кири деп ойлошот, бирок ал күкүрт. Муну менен мисалы үчүн аябай жууйбуз, биз эртеменкисин бир сыйра жууп беребиз. Андан кийинкилерин өзүлөрү жууп түшө беришет. Комет жана немелер менен жууп ал кетпейт оңой менен. Ар кандай каражаттар менен жууп. Каражаттарым жанагы Аврора дегенин алып келип көрдүк. Хлор бүт эле неметтик айналап неме кылабыз. Бирок кетпейт ал. Анан түшүнгөндөр түшүнөт. Дароо эле. Алар кайсыл жакта көбүрөөк түшүнүп кетет? Мисалы орустар келип эчтеке деп элет, өзүлөрү келип эле жууйбу ишилип түшүп кетишет. Анан наоборот биздин кээ кыргыздар бар. Келип алып кирип турбайбы деп кетишет. Ал жагы. Ал керемес негизи. Анан муну жууп турбаса майланышып өзү немете берет, кир сыяктуу болуп майланышат. Бул сууда майланып турат да. Анан жууганда ал тазаланып кетип калат. Тазасы эле ошол. Жууганда мындай темир. Эң тазасы ошол деңиз. Чоң рахмат. Мындай керемет дарылоо касиети бар ысык суунун өнүгүп өсүшүнө, анын келечекте дарылоо борбору же курорт болуп калыптанышына бирден бир кедергисин тийгизген бул жол маселеси экенин жашырышкан жок. Чынында ички, тышкы туризмди өнүктүрүүдө жол бул анын кан тамырындай ролго ээ экени талашсыз. Колундар бүт бушат экендер бияка. Просто биз малдын оң койдун артынан эч кой эле жүрө берчүкенбиз да, буларды иштетпей элечи. Сатып жеп кое эле, ой сатып, жашылча сатып алып жеп элечи. Пойлар келбей, суу буш жактан келет, ак жактан келет. Суу мына мындай келет да, мына могу бу серишни көрдүңөрбү? Муну да колго жасаганбыз. Таң аткыча толот. Эртең менен ачабыз. Сугарабыз. Ар жактан түштү. Бул бакчага айланган жер 2 жыл мурун шыбак баскан, бозоргон кайрак жер эле. Эми сиздер көрүп турган кар алдында калган чөптүн азыркы көрүнүшү бакчанын кандай гүлдөгөнүн айтып турат. Эл эмгегин жер жебейт дегенин Каныбек мырзанын өз оозунан уксак. 2019-жылы биринчи тостук, 2 гектар жерди тостук. Анан ар кайсы областтан алып келип тигип көрөлү дедик да биринчичи. Өзбекстандан алып келдик. Маданият деген шаарынан, Мичурин деген айылынан алып келдик. Жети өгүстөн алып келдик абрикосторду. 2019-жылы алып келип тиктик. Анан 2019 түшүн берген жок, өсүшү жакшы болду. Анан былтыр берди 2020, кийинки жылы берди да. Абрикостор жакшы гүлдөп анан түшүн берди, бир чоң баштык менен алдык. Баарыбыз туугандарыбыз менен чогуу ооз тийдик. Быйыл 3-жылда. Ушул 2 гектар жерде алма, абрикос, алмурут, шабдалы, кокон гилас бар.
жаңгак бар, кара өрүк бар, слива деп коет го. Ошондой бар, түрү бар. Жээктерине слива тиккенбиз, кийин огороддун стойкасы болуп калсын депчи, катуу болуп турат, ал жеп кеткен. Алманын канча түрү бар? Алманын 3-4 түрү бар. Калипсон бар, семерянка, анан полукарлик, превосход. Ошол 4 түрлүү алма тең ушул Нарын климатына ушул жумгалга өсөт экен, жакшы эле же арасынан өсөт экен. Ушу сууга, биздин климатка туура сууга чыдамдуу экен да, ышкысын биздики суутла. Ошого чыдамдуу болот экен. Ушул 2020 байлады деп атасыз? Булар ошо жети өгүз жана ак терек деген айылдан келген 300 түп абрикос болчу. Түшүм берди. Канча чоң болуп, салмактуу, сочный, даамдуу болуп, жакшы. Канча алдыңыз? Бир жана пакет барбы, сары башык пакет. Ошо мен бирди терип алып бышканда. Анан бардык туугандар менен осуйдук. Ага чейин мектепте окуучу балдарды алып келип, араларын ототконбуз да. Анан алар көккесин эле даамдуу болот экен, бир топ жеп коюштур. Мондай эле жүрүшкөн да, карабай эле жеп коюштур. Анан жакшы эле экен, түшүм берет экен. Иштесе болот экен. Былтыр алмаларда өрүктөр менен кошо гүлдөгөн да, алмалар. Анан алар түйөт кол десек, түйгөн жок алар. Алманы кийин сураштырсак деме дейт. Алма биринчи түйбөйт экен. Гүлдөйт экен, анан түшүп калат экен. Кийинки жылы берет деди да. Бештеректе сизден башка дагы алма айдап жүргөн багбандар барбы? Алмабы, башкабы? Бизден бир жыл эрте баштаган Толобай деген байке бар. Ал дагы 1 гектардайбы, ушундай тосуп иштетип атат. Ал түшүм алат го буюрса. Ошо буюрса быйыл алманы күтүп атабыз, эми буга эмгек керек экен. Отоп, сугарып убагында. Каныбек мырза багбанчылыктын даамын эми гана татып, кызыгуум артып келе жатат. Буюрса бул бакчамды гүлдөтүп, өнүктүрүүгө бел байладым. Багбанчылык биз ойлогондой бак олтургузуп, суугарып койсо эле мөмө бере бергидей эмес экен. Аны бутоо, дарылоо, оруу жыюудагы машакатын акырындан үйрөнүп жатам дейт. Биз азыр кеп кылган мөмө жемиш дарактары, ал эми бул дарактардын арасына жер жемиштерди да олтургузган. Мындакей азыр карасаңыздар, могул жерде арбуз, коон, анделек дагы айдап, анан бышкан, бышпаганы калган бул. Бул эме да. Арбуз айдалган. Арбуз түшүм берди, жедик. Айылдан келип жеп кетишти. Анан күзүндө чоң-чоңдорун терип кеттик. Анан майдаларын чоңу турса майдасын жегиси келбейт экен да балдар. Анан калып калбады майдалар. Канча килограммдык? Бул 2-3 килограммдык. Арбуз калып калыптыр. Албай балдар тергиле десек тербей кетишти да. Анан күзүндө чөптөр өсүп кетти, жаткан менен үстүнөн чыгып туруп чөйүн алып кетти. Могул жерде андаликтер. Андалек. Андалектер окшойт. Ошо арбуз деле эми биз негизи жумгалда жашылча мындай менен көп деле ишибиз жок болчу да. Бир 20 кой, 30 кой анан жылкы уй айдап эле жүрчүбүз, жашылчаны кандай багат, кантип чоңойтот, кайсы маалда сугарат, ошолорун жакшы билбей атабыз да. Эми кызыгып үйрөнүп келе атабыз да. Айдап, жеп. Эми бул адал эмгек менен таза жемиштер да. Мынакей, өзүңүздөр көргөндөй Каныбек мырзанын сөзүнөн улам, иш аракеттери кантип башталып, кантип жүрүшүп жатканын баамдап олтурсаңыздар керек. Көч бара-бара түзөлөт дейт эмеспи? Багбандын аракеттери да барган сайын такшалып, барган сайын өнүгүп өсөөрү шексиз. Эмесе багбанга ийгилик каалайлы. Ал эми биздин Бештерек айылына болгон сапарыбызда карыды көрүнөт. Эмне демекчибиз? Мына ушундай чакан айылдын тарых таржымал, жашоо шарты, элинин кулк мүнөзү ушундайча баяндалып, бүгүнкү күн эртеңки тарых дегендей улуу мундун учугун келеркиси улап, тарыхка из салып жашап келебиз. Айтайын дегенибиз, ар бирибиздин жүрөгүбүздүн түпкүрүндө туулуп өскөн ата журт, ата тегибиз жашообуздун уңгусу экенин эске салып, көрсөтүүбүздү жыйынтыктамакчыбыз.